Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Саймалы көйнек сары кыз, сары орга дары кыз, сары деп жүрүп бир кездең, ай саргайдык жетпей барыбыз. Эй сары кыз, ой сары кыз, сары деп жүрүп бир кездең, ай саргайдык жетпей барыбыз. Түрмөлү көйнек талы кыз, билимге күчкө толусуз, билинбей жүрүп бир кездең, ай биз деле ашык болуппуз. Эй сары кыз, ой сары кыз, билинбей жүрүп бир кездең, ай биз деле ашык болуппуз. Окунуп өтүп сары кыз, окмуштуу болгон чагыңыз, ой калбай жүрүп бир кездең, ай орустан болдук барыбыз. Эй сары кыз, ой сары кыз, ой калбай жүрүп бир кездең, ай орустан болдук барыбыз. Добрый день еще раз. Вообще я думал, вы уже, конечно, разошлись. Мы завершили 18-й съезд нашей партии. Съезд прошел успешно. Несмотря на все препоны, у нас из 180 делегатов приняли участие 170, хотя, к сожалению, даже избранных делегатов в некоторых регионах запугивали, уговаривали не ехать на съезд. Куматтуу журналисттер, биз азыр биздин 18-ci съезд өзүнүн ишин аяктады, Кудайга шүгүр, татынака өттү. 180 делегат шайланган, анысынын 170-и келип берди. Бирок айтып кетишим керек, ушу шайланган делегаттарды дагы үркүтүү, коркутуу болгондой жерлерге барбагыла. Негизги чечимдер кабыл алынды, резолюциялар чечилди, күч органдарына кайрылуу кабыл алдык. Андан тышкары эски мурунку политсоветтин укугун токтотуп, жаңы политсовет шайланды. Суроолорго жооп бербейм да. Албашта же азат кылайсызмы? Көчөккө кабыл алынган экспертизанын ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамга кандай комментарий бересиңиз? Ишмердүүлүгүндө чектөө киргизген жоболор бар турат ичинде. Эми ал чектөөлөр мыйзамсыз, конституцияга каршы келет. Бул сизге карата кылмыш ишин козгогонго аракеттер балайсыз жагында? Эми мындай да, мага мына берки фальшивый социал-демократтардан өзүңөр сураган турбайсыздарбы? Негизги максат деп. Негизги максат Атамбаев каматуу деп ал партиянын аркасында билесиңер. Ошол эле Асылбек, Сооронбай, Жээнбековдор бар, иштүү кландар бар. Мен айтайын мынтип, мен Кудайдан башка эч нерседен коркпойм да. Эгерде мага кылмыш иш козгойм деп атса, мына азырга чейин ондогон адамдар камалып жатса дагы, андайдыр бир мага көрсөтмө ала албай атат. Алса дагы мага бир кылмыш иш козгош үчүн мен ал үчүн бир кылмыш жарашым керек. Мен Кудай алдында, эл алдында тазамын. Коррупция менен көрүшөм деп кыйкырып аткан азыр чындыгында коррупция менен көрүшпөй эле саткындар, сатпагандар менен көрүшүп атат да. Анан мен мынтип айтар элем, мына убагында бир акыныбыз 2 сапыр жазган. Саткандардын арасында болбой, атылгандардын арасында болду. Мына биз
саткандардын арасына кошулбайбыз, андан көрөчө атсын биз, атылгандардын арасында болобуз. Бачейин сиз ушул жарандык коомду бийликте турганда баягы сындап келгенсиз, анан азыр жарандык коом айрым жарандык коомдун өкүлдөрү менен ошол жакшы отурсуз, адил тордо болупчу. Анан сиз дагы ушундай биригүү жөнүндө кеп болуп атат, анан Мадумаров сыяктуу бийликтеги күчтөр менен биригесизби? Саясий күчтөр менен. Биз менен биригебиз деген ар бир адамга сүйүнөбүз. Өзгөчө мына жарандык коомду айтып калдым, албетте мен алардын жазган сөздөрүн огуп алып разы болуп атам. Ошол эле Азиза Абдрасуловага рахмат айтар элем. Менден бир билгестик, менден бир жөнөк өтсө кечирип койсун. Албетте ошондой адамдар барган сайын, күн сайын көбөйүп атат. Мен барына разы. Демек ошол жарандык коомду мурда сындап келген. Башкаларга да суроо бердиресиң мени. Как вы оцените социально-политическую ситуацию в данный момент? По Конституции у президента страны главная ответственность в соответствии со статьей 60 Конституции. Президент олицетворяет единство народа и государственной власти. То есть он должен обеспечивать единство народа и, кроме того, единство народа и государственной власти. Мы наблюдаем, что президент сегодня абсолютно не выполняет свои обязанности. Он натравливает ту же госвласть, администрации, силовые структуры на свой народ. Мы не смогли даже помещение найти под проведение, например, областной конференции в Аше. Пришлось проводить дома у Анвара Артыкова. Вспомните 15-й год. Какая партия где хотела, там и проводила конференции, съезды, в театрах, филармониях, на стадионах. Вспомните 17-й год, выдвижение президентов. Кто где хотел, театр, филармония, концертный зал, стадион. То есть мы видим, как буквально за 1,5 года в Кыргызстан вернулись бакиевские порядки, бакиевская атмосфера. Вернулась атмосфера страха и предательства. Это, конечно, печально. Уважаемые коллеги, всем, наверное, спасибо. Ну, вы знаете, меня буквально год назад избрали, и я готов. Я думаю, что из наших рядов выйдут новые лидеры, новые вожаки. Тем более мы видим, что наши ряды пополняются и будут пополняться. Я всегда говорил о том, что я в этой жизни всего добился, все видел. Но сейчас такое время, когда кому-то надо стоять впереди, скажем так, кому-то надо подставлять свою группу. Пока, я думаю, я для этого нужен. Потому что надо говорить правду, и людей трудно винить. Потому что тот, кто предал, он хочет, чтобы все вокруг были предатели. Тот, кто сам нехороший человек, хочет, чтобы все были вокруг еще хуже. В этой ситуации человек слаб, и людей можно запугать там работой, родственниками и так далее. И в этой ситуации все-таки кому-то надо быть впереди. И пока, видимо, я нужен. Siz şu көпчүлүктү мындай суроо болуп атат да, өзүңүз баягы жаныңызда бирөө жүрө жолдошторуңузду алып келген сурама жийинде камакка алып, жана сиздин айткандарыңызды айтпай өзүм бийлик жүрүп аткан улам сиз баягы өчөшкөн максатыңызда саясатта жүргөн сыяктуу, мындай саясаттан кетип исламий маңызы болот. Анда мамлекет талкалана берсин, эл бөлүнө берсин. Мен жыргап эс алып жүрө берейин. Албетте мен андай жыргап жашайын десем жыргап жүрө бермейм. Колумда деле бар нерсе. Бирок мамлекетти дагы ойлонуш керек. Атасына сөз бар акында. Сен ооруба, мен оорубун аты журт. Ата журтубуз монда кыйын мезгилде келгенде, ата журтубуз 1,5 жылдын ичинде мына бакиевский замандарга кайра келгенде, мындай ойлоп турам, жүрөгү таза адамдар, Кыргызстандын келечегин ойлогон адамдар
үйүндө жыргап отура албайт, жыргап жаша албайт. Биз баарыбыз тең Кыргызстандын келечеги үчүн күрөшүбүз керек. Бул биздин мекенибиз, карегибиздей мекенибиз. Резолюцияны кабыл алдык, анан биздин пресс-служба ачык булактарга жайгашкан. Анан бүгүнкү экинчи маселе биз мурунку полицейдин иштеги баягы иш курамын кайтадан баягы токтоттук. Алардын иштеген эми биз жаңы полицейдер шайладык. Учурда анан башка да жакшы жаңылыктар болду. Биз аны эми баягы пресс-службабыз ачып пресс-релиз бергенде аны тагыраак жазып берет. Анан суроолоруңар Саясий кеңеште кимдер болду бул жолу? эми ал тизме аябай чоң. Бүгүнкү учурда биз азыр мына съездден 42 кишини шайладык, бирок биз курултайдан уруксат алдык. 55ге чейин бизге уруксат бериңиз, дагы 13 кишини ичине киргизген. Бийликтерге депутаттардан ким бар? Съезд уруксат берди. Биз ушул буйрса полицейдин курамы 55 киши болот. Бүгүнкү учурда полицейдин курамында жогорку кеңештен 8 депутат. 8 депутат бардыгы сиздер, э? Бүгүнкү мына съездге катышкан депутаттар бүт полицейдин курамына киришти. Бир эле депутатыбыз Айнакулов Мухтар Саматов алды, себеби анын бүт тууган иниси, как Чүй областта бир райондун чоң координатору катары полицей курамына кирди. Ошондуктан ал киши өзүнө Саматов. Курултай эмнеге жабылат? Эми биринчиден залыбыз кичирээк болуп атат, себеби Амашаша айтып кетти, мына бүт жерде биз конференцияларды өткөзүп атканда ар кандай бизге тосуп ошондой болуп атканда, анан бул жолу да биз ошо ойлондук, ошо курултайды өзүбүздүн эле конференцияларды.